Assalamualaikum туугандар, мен Жалал Абад шаарындамын. Жалал шаарынын Обул больницасында. Обул больницасында Жар Мухаммед деген клиника бар, частный. Бул жерде мусорларын алып атат. Жакшы. Азыр директор менен келип сүйлөшүп чыктык. Ошонун сол жагында эже мен башына айтып атам. Мен келгенде эмне жерде мусор көрдүмбү? Көрдүм по факту. Мусор топлап кетишimiz керек. Жо, мен көрдүм, анан кийин директорго кирип айттым. Ошону эле айтып коюп атам. Сиз мана ал виждан бармы? Бар. Алда кокасынбы? Ооба. Siz kokmaysiz. Men биринчи келгенде көрдүмбү? Көрдүм по факту. Endi olib ketyaptimi? Nimaga ishchi? Жо, мен как энес айтам эже. Азыр алып кетесизби? Алып кетет деп айтам. Алып кетиңиз болду. Меньше слова, больше дела, эже. Я. Эже, мен общий Обул больницаны кыдырып жүрөм азыр. Жо, мен туура түшүнүп, азыр эме менен директор менен сүйлөштүк. Бүгүн саат 4-тө алып кетет. Бүгүн тазалык менен договор түздүм деп атат. Бүгүндөн баштап алып кетет тазалык деп атат. Мен аны туура эле просто азыр мусор алынат, мен уксаңыз, мына мусор алынат, анан кийин бул мусорго замына киребиз. Директор азыр отпускада биздин Обул больница. Билем, азыр түшүндүрүп айтты. Мен претензия койбойм, просто келип көргөнүм эле айтып коюп атам, болду. Просто bu yokta bizim musul var. Жо, азыр мен сиздерге да, мен баягы 1 саат мурун келгенде турган. Азыр жиштирип алып койду. Жакшы, жиштирип алып койгон жакшы. Просто эже провокация кылып ортодон эле эмоцияга алынып атат да. Эми азыр мен муну айтам. Yok bu yok endi goska karayт. Мен билем, бул что госка караганчы сиздерге карабайт. Ошону сол жагында бул госка карайт. Бул Жар Мухаммед частный собственный болуп кеткен. Могу мусор. Бул жактагы сотрудниктер айтып атат, эме депчи, стройка кылган усталар алып кетиш керек эле депчи. Мен муну 15 күн мурун да көргөн болчумун, анда кар бар болчу, унчуккан эмес эле. Мына кар кетти, мондай мусор. Жар Мухаммед алды мусорун азыр. Бирок мен келгенде 1 саат мурун бул жакта мусор бар болчу. Директоруна кирдик, директор түшүнүктүү, грамотный киши экен, сразу реакция кылып түшүндүрүп айтты. Молодец. Азыр бул тууралуу замга киребиз. Биздин директор азыр отпускада. Обул больницанын директору. Замы чечет. Замы хозяйственный иштер боюнча ошого киребиз. Бул мусор тууралуу бүгүн кеч бир портер заказ кылып алдырып коем деди. Бул жерде стройка жүрүп аткан болчу дейт. Ошолар бүткөн 4 объектте стройка жүрүп аткан, 3-өө бүттү, бирөө бүтө элек дейт. Бирок стройка жүрүп атканда мусорду эшикке алып чыкканда 1 күн ичинде ашып кетсе 2 күн ичинде алыш керек да. Бул больница болуп атат. Больницага биринчи очередь тазалык керек. Тазалык биздин ислам дининде халал. Халал бул нерсе жакшы. Бизде тазалыкты руководство көрбөй табы, же көрсө көрмөксөнгө салып өтүп кетеби, ошо дегенде башка жакты карап. Так бүгүн кеч алдырам деди, көрөбүз. Алдырып койсо жакшы негизи. Эч кандай претензия жок. Бирок 3 объектти тапшырды деп атат, 1 объект калды деп атат. 1000 иш жүрүп атканда дагы күнүксүн күндө, же болбосо 2 күндө бир мусор алып чыгып туруш керек. Эми бул курулушту кылып кеткен фирманы, тендерден уткан фирманын күнөөсү, буну эми Обул больницанын сотрудниктери тазалайт. Шу туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Мына зданиянын жанында тротуар, арты тротуар, асфальт басылган, жакшы. Кийинен 2 машина кеңирип атат. Андан көп өтпөй эле бир 7-8 метрде монтип мусорлор үйүлүп жатат. Так, бейлерден эмнени таап алсак болот? Мындай эмелери аптекадан чыккан, асымды эле жана башка чектер, тиги коробкалар. Буну ким алып чыгат экен? Аптекалар алып чыгабы экен, же болбосо оорукана алып чыгабы экен? Бул туурасында дагы суроону беребиз азыр. Өзү мындай жерге атайын навесче кылып, кичинекей контейнер коюлат, жок деген 2, 3, 4-өнүчө. Ошого салынып, аны тазалыктын кызматкерлери келип алып кетиш керек. Бул зданиянын артындагы мусор тууралуу азыр Уланбек Олжоевич менен сүйлөштүм. Бул хозяйственный иштердин боюнча адис же башчылыгы. Бул жер
обул больницага карабайт дейт. Бул жак частный дейт. Ошон үчүн биз карап албайбыз. Менде полномочия жок, бул частный дейт. Обул больницасынын могу жери жагат. Ондай кызыл, ак, жашыл, көк эмеде сон чыгарып койгон. Бул жеринде жакшы десек болот. Тротуар асфальтталган, асфальт басылган, брусчатка сонун басылган бер. Карасаңыздар. Так, бу жерде администрация деле жада чоңдор отурат. Зам, директор жана башка. А ушунун эле сол жагын карасак, мусор турат. Мынакей. После стройка калган. Буну мен 20 күн мурун келгенде деле ушул жерде турган. Анда кар бар болчу. Азыр бир жума болду. Жалабатта кар кетип калды. Мусорлар мынтип ачык эле жатат. Буну дагы бүгүн кеч алдырып коем. Обязательно деди. Мына жерде токтун зымы жатат. Мындай келип бияка кирип кеткен. Мындай болбош керек негизичи. Биздикилер качан айтып деп сайгылап турсаң, анан кийин иш кылат дейт кээ бирлери. А бирок жакшылары таза иштегендер деле бар арасында. Мен постоянно айтып келем, форма кийген менен ак халат кийгендердин 70% шалакы, 70% уйкучу уктап жата берет аларчы. Барып айтып тургузуп көрсөтсөң, болуптур деп кылышат да. Эми аны өзүңүздөр эме кыласыздар. Кайсы процентине кирет? 30%-ине, 70%-ине өзүңүздөр баа бересиздер. Мен версиям боюнча. Ошо обул больницанын ичи. Бул жер, по-моему, мусор төкчү жай окшойт. Мына мусорлар турганда жана мусорлар монтип жүктөлүп турганга караганда. Бул жак детский больница, көпчүлүгүңүз билгендей, 3 кабаттуу. Машина. Кул номерин да көрсөтүп коеюн. Бул машинанын издерине караганда кече жана мурда күнү келип эле токтогон бул машиначы. Жаңы элечи. Бирок бу жерде эч кандай контейнер көрбөй атам да. Мындай лестница жасап коюптур. Тигиге мусорду алып чыгып төккөнгө плитадан, Союздун плитасы. Кыргызстан чудесный. Өзүчө. Мына тептен чыксат экенсиң да өтөсүң. Бу жерден да буга чыгат экенсиң. Опа деп туруп мусорыңды таштап коет экенсиң бияка. Толгондо жүргүзсө керек водитель. Жүргүзүп апарып бул жака төгүп келсе керек. Каракуларды бияка таштап коет экен. Буну бир калтурщик келип, же ошол жердин эмеге тазалыкта караган дворникпи же уборщик эмеге сатат. Кайра эмелерге алып кетишет го. Буну иштетип туалетный бумага чыгарышат соннойчу. Бул го эмели уборщиктин, дворниктин мээнети. Каракуларды алып кетсин. Так, бул мусор тууралуу суроомо, биз тазалык менен эч кандай договорубуз жок. Биз өз мусорубузду өзүбүз алып чыгып свалкага төгөбүз деди. Бул жагы бир жагынан караса жакшы. Эсиле өздөрүнүн иштерин өздөрү так аткарсачы. Мына мусорларды толгондо алып чыгып төгүп атабыз дейт.